Баткен телеканалы өз көрсөтүүлөрүн кайрадан эле түз эфирде улантат. Саламатсыздарбы? Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө Мурастоодогу мыйзамдуу укуктар тууралуу сөз кылмакчыбыз. Бул багытта маек куруу үчүн Куттуу студиябызга атайын конок чакырганбыз. Анда эмесе бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу менен сиздерди тааныштырып өтсөм, Баткен облустук юстиция башкармалыгынын мамлекеттик нотариусу Тажибаев Жакып Сапаралиевич бүгүн биздин жана сиздердин суроолоруңуздарга жооп бермекчи. Эгерде сиздерде дагы кандайдыр бир ушул укук жаатында деги эле ушул мурастоо максатында же бир мүлктү же башка бир өзүңүздөрдүн ушундай бир көптөн бери тынчсыздандырып, бирок жообун ала албай жүргөн суроолоруңуздар болсо, экран алдындагы байланыш номерине өз сурооңузду SMS билдирүү аркылуу жиберсеңиз, биз сиздерге өз кезегинде көпүрө болуп, сиздердин сурооңуздарга түз эфирден жооп алып бермекчибиз. Урматтуу Жакып Сапаралиевич, айтсаңыз, бүгүнкү күндө ушул жалпы эле мурас деген эмне, ушул мураста өткөрүп берүү үчүн кандай аракеттер керек, ушулар тууралуу бир аз маалымат берип өтсөңүз. Саламатсыздарбы? Эң биринчи телекөрүүчүлөр менен жана сиздер менен саламдашып алгандан соң, азыркы учурда мыйзамдын негизинде бардык эле жарандардын өзүнүн укуктары бар да. Ошол жарандык кодекстин жанагы 1118 статьясында беренесинде көрсөтүлгөн мурас укугу тууралуу беренелер бар. Жарандардын ошол жерде мурас укугуну кантип алыш керек, кандай тартипте алыш керек, ошол тууралуу бардыгы мыйзамда тактана көрсөтүлүп кеткен. Ал эми мурастоо бул каза болгон адамдын анын жеке менчигиндеги турган бардык кыймылдуу, кыймылсыз мүлктөрү анын мураскерлерине өтүшү болуп эсептелет. Мына ушул мурастоо укугу дейбизби, деги эле ушул элибизде кандайдыр бир адамга таандык болгон мүлктөрүн мурастап өткөрүп берүүдө атайын дагы бир керез деген түшүнүк кошо айтылып келет эмеспи? Ушул бул экөөсүнүн айырмасы кандай? Керез мыйзамда көрсөтүлгөн мурастоо керез негизинде мурастоо жүргүзүлөт, ошондой эле мыйзам негизинде мурастоо жүргүзүлөт да. Ал эми керез деген ошол адамдын тирүү кезинде өзүнүн эрки менен жазылган, өзүнүн эрки менен, өзүнүн жеке эрки менен жазылган атайын ошол тиешелүү органдар тарабынан тастыкталган документ болуп, юридикалык документ болуп эсептелет да. Бул керезди мисалы жанагы ошол жаран өзү тирүү кезинде юстиция мына нотариус аркылуу калтырса болот, ошондой эле жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары аркылуу аны тастыктап калтырып кетсе болот. Эгерде мына ушул эми көпчүлүк учурда ата энелер балдарына өзүнүн карамагындагы мүлктү мурастап өткөрүп беришет эмеспи? Ошол мурастоо учурунда керезди документтештирбей, ооз-эки түрдө айтылып калган болсо, анда бул жагы кандай болуп калат? Эми бул өзүбүздүн жана кыргыздын үрп адат, салт санаабыз бар да. Ал ооз-эки керез деген ал ошол маркумдун же болбосо ошол жараныбыздын ал балдарына калтырып кеткен насихаты деп койсок да болот да. Ал эч кандай юридикалык баягы тастыктамасы жок, ошол бир туугандардын арасындагы гана керез болуп саналат да. Ал эми юридикалык тастыкталган документтер, ал керез өз эрки менен кагаз түрүнө түшүрүлгөн, кайсы бир орган тарабынан тастыкталган керез болуп эсептелет да. Демек, ошол мурас алуу үчүн кандайдыр бир өзүнүн шарттары болуш керекпи? Болот, албетте болот. Мурас алуу үчүн ошол мураскердин курамындагы мураскери болуп эсептелиш керек. Тагыраак айтканда, мурас калтыруучунун аялы болуш керек. Ал мыйзам тарабынан ЗАГС жак бөлүм аркылуу анын тастыкталган документ болуш керек. Ал мыйзамдуу жубайы болуш керек. Анын балдары болуш керек. Анын ата энеси болуш керек. Ошол мыйзамда көрсөтүлгөн этап менен көрсөтүлгөн мураскерлери бар да. Ошолор эсептелет. Ошол эгерде мураскер кандайдыр бир мурас калтыруучуга туугандык же тиешеси жок болсо деле,
көзүнүн тирүүсүндө атайын жогоруда сиз белгилеп өткөндөй бир документтер аркылуу ушул адамга өткөрүп беремин деген бир билдирүүлөрү бар болсо, анда туугандык жайы тийиштиги болбосо дагы өткөрүп ала алабы? Туура айтасыз. Жогоруда мен айтып түшүндүрүп кеттим, мыйзам чегинде мурас 2 багыт менен өтөт. Керез жана мыйзам негизинде. Керез менен сиз айткан суроо боюнча жана керез калтырып кеткен болсо, эгер менден кийин, мен эгер көзүм өтүп бул дүйнөдөн өткөндөн кийин менин мүлктөрүмдү менин бир тууганым паланчы же балам же аялым же атам ушул мүлктөрүмдү ошого калтырдым деп өз эркимен калтырып кеткен болсо, ошол керездин негизинде ал мурас укугун алат. Мүлктөр деп калдыңыз да, ошол мурастоодо кандай мүлктөрдү мурастап калтырса болот? Маркумдун тирүү кезинде тапкан бардык кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрү, бардык анын мурасы болуп эсептелинет да. Бардык мүлктөрү, мисалы турак жай, жер тилкеси, автоунаасы, анын артында калган банктагы акчасы, акциялары, автордук укуктары, бардык анын мурасы катары калат да. Ошол мисалы мурас катары алуу үчүн кандайдыр бир мурасты ачуунун убактысы кандай болот да? Кайсы убакытта? Мурас ачуунун убактысы же болбосо ал мурас маркумдун каза болгон күнү мурастын ачылган күнү болуп эсептелинет да, мыйзам чегинде. Же болбосо соттун мыйзамдуу күчүнө кирген чечими, күндөн баштап ошол ачуунун күнү болуп эсептелинет. Демек, эки эле тартипте. Эгерде ошол мурас калтыруучу өз ыктыяры менен көзүнүн тирүүсүндө эле мурас катары өткөрүп берсе деле, бул мыйзамдуу болуп эсептелине берет, Мыйзам мурас калтыруучу көзүнүн тирүүсүндө мурас катары мүлкүн өткөзүп бере албайт. Ал көзүнүн тирүүсүндө бирөө анын балдарына же жубайына өткөрүп бериш үчүн белекке берүү келишими менен өткөрүп берсе болот. Мыйзамдуу документтер, белекке берүү келишими же башка бир адамга алды сатты келишим менен өткөзүп берсе болот. Ал эми дагы бир жана жогоруда айтып өттүк, керез калтырып кетсе болот балдарына. Ал киши көз өткөндөн кийин калтырып кеткен керездин негизинде мүлктөрүнү мурастап, анын мураскерлери ала берет. Ошол жарандардын көз өткөндө жанагы 2 түр менен деп айттыңыз да, ошондо мурас ачуунун орду кайсы жерде болуш керек? Кимге барып, кантип? Мурас ачуунун орду мурас калтыруучу ошол аймакта жашаган Кыргыз Республикасынын жараны болуп эсептелиш керек. Ал эми Кыргыз Республикасынын аймагы жана ошол мурас калтыруучунун жашаган аймагы мурастын орду болуп эсептелинет. Демек, биздин өлкөбүздүн кайсы аймагында жашаса, ошол жерде мурас калтыруучу ошонун орду болуп эсептелет. Ошондо кандай адамдар мурас алууга укуктуу? Жана сиз туугандык жайы бар деп айттыңыз, анан же болбосо атайын бир керез аркылуу калтырган деп айттыңыз, андан дагы башка бир өзгөчөлүктөрү барбы? Туура айтасыз. Мурасты алуу үчүн мурас калтыруучунун мураскерлери болуш керек. Ошонун курамындагы жаран болуш керек. Ошонун семьясындагы дейли, ошого туугандык жайы болуш керек. Тастыкталган документтери болуш керек. Ошол адамдар гана анын мураскерлери болуп саналат да. Ошондо мурастап өткөрүп бергенде атайын бир күбөлүк же дагы башка мүлктү тастыктаган атайын бир мыйзам чегиндеги бир документ аркылуу өткөрүлүп берилеби? Ошондо албетте качан, кайсы убакытта берилет? Туура айтасыз. Ал мурас калтыруучунун мураскорлору алыш үчүн аларга атайын юридикалык документтер берилет. Мураска калтыруу жөнүндө биз тарабынан, мамлекеттик нотариустар тарабынан күбөлүк берилет. Ошол күбөлүктүн негизинде алардын укуктары катталат. Алардын укуктары күбөлүктүн негизинде катталып, күбөлүктүн негизинде ала алышат.
ошол. Биздин телекөрүүчүлөрүбүздөн көптөгөн суроолор келип жатат. Анда кезекти телекөрүүчүлөрдөн келген суроолорго берели. Акыркы сандары 514 менен аяктаган телекөрүүчү суроосун узатыптыр. Менин автоунаам дейт, биринчи ээси каза болуп көз өтүп кеткен. Автоунаа кимге ээлик кылат, аялынабы же баласынабы? Мага аялы доверенность деп бул жакта орус тилинде жазыптыр. Мага ошол доверенность бере алабы дейт, ишеним катты бере алабы дейт. Туура айтасыз, урматтуу телекөрүүчү, урматтуу суроо берген Жаран, сиз жогорудагы сурооңуз боюнча тагыраак маалымат алыш үчүн биздин нотариалдык кеңселерибизге барып, ошол жерде тиешелүү унаага тиешелүү документтерди алып барып бизге көрсөтүп, анан ошол жерден тагыраак маалымат алсаңыз дагы жакшы болот. Негизи кыскача жооп берип коеюн. Унааңыздын ээси өтүп кеткен болсо, ал маркумдун мураскерлери бар, аялы, бала чакасы. Ошолордун баарын тактап, аны менен туугандык жайын тактап, анан кийин жанагы мурастоо мөөнөттөрү өткөнбү, өткөн эмеспи, ошолордун баарын тактап туруп, анан мурас укугу тууралуу күбөлүк берилет. Андан соң мурасты алгандан кийин анын мураскерлери тиги машина унааны азыркы айдап жүргөн ээсине ошо мураскерлери аркылуу мындайча айтканда документтерини переоформление кылып, мына унаа мамлекеттик ишкана аркылуу документтерин өткөзүп бере алат. Ушул жерден дагы тактоочу суроо бергим келип жатат да, эгерде автоунаанын ээси каза болгондон кийин ал өзүнүн карамагындагы автоунааны өзүнүн жубайына же балдарына официалдуу түрдө документ аркылуу мурастаган эмес болсо, же керези же мураскаты кандай тастыктоочу документи жок болгон учурда дагы алардын туугандык жайы аныкталса, алар милдеттүү түрдө ошол ээси катары, мураскор катары ошол каза болгон инсандын карамагындагы автоунааны кийинки алган адамга өткөрүп бере алабы ошондо? Өткөзүп бере алат. Туугандык жайы такталгандыгы үчүн эле. Ооба. Бул жерде мыйзамдуу мурастоо деген жана жогоруда айтып өттүк, мыйзамдуу мурастоо болуп саналат да. Эгер эч кандай керез калтырылбаган болсо, анын туугандык жайын, бардык ага машина, ошол унаага тиешелүү документтерин баарын тактап туруп, анан күбөлүк мурастоо укугу тууралуу күбөлүктү бере алабыз да. Рахмат, бизде акыркы сандары 9812 деген байланыш номеринен СМС билдирүү келиптир. Саламатсыңарбы дейт. Ишке алганда убактынча ишке кабыл алуу эмгек кодексинде барбы дейт. Бул мурастоого тиешеси жок суроо экен, бирок ошентсе дагы сиздин адис катары убактылуу келишим түзүлөт. Убактылуу келишим түзүлөт. Ошол келишимдин негизинде иштей берет. Ошол эң негизгиси убактылуу келишимди түзүп туруп, атайын ошол келишимдеги мөөнөт бүткөнгө чейин иштей берет болот. Кийинки суроо акыркы сандары 330 менен аяктаган телекөрүүчүбүздөн экен. Саламатсызбы дейт. Кыргыз Республикасынын кайсыл жарандары нотариус боло алат? Ушул боюнча кыскача түшүндүрмө берип кетсеңиз дейт. Кыргыз Республикасынын бардык эле жарандары нотариус боло албайт. Атайын юридикалык кесипке ээ болуш керек. Жогорку билимдүү болуш керек. Жогорку билимдүү юридикалык кесиптин ээси болуш керек. Ошондой эле 3 жылдан кем эмес юридикалык эмгек стажы болуш керек. Ошол андан кийин ал жаран нотариус болуп иштегенге акылуу. Дагы бир кошумча бир биримдерден атайын бир бул нотариус болуш үчүн бир гана ошол юридикалык билим эле талап кылынгандан кийин ал атайын нотариус болуш үчүн юстиция министрлиги бар. Юстиция министрлиги тарабынан анын жобосунун негизинде нотариусту ошол жумушка коюу үчүн анын атайын конкурстар болот, конкурстун талаптары болот, конкурстан өтүш керек, анан жанагы баарлашуу болот, собеседование деп коебуз, баарлашуу. Ал беседадан өткөндөн кийин ошол эмеге нотариустук жумушка татыктуу эмес экен ошол комиссия болот, атайын комиссиянын жыйынтыгы менен чечилет бул маселе.
Биз кайрадан өз темабызга кайрылсак, эгерде ошол мурас алуучу өзүнө калтырылган мурастан баш тартса болобу? Мураска калтыруучу өзүнө тиешелүү бөлүгүдөн дейли, мурасынан, мурас алуучу. Ооба. Мурастан баш тартса болобу ошондо? Ооба. Ал өзүгө тиешелүү мурастан баш тартса болот. Маркум адам өлгөндөн кийин, каза болгондон кийин 6 айлык мөөнөт мыйзамда көрсөтүлгөн. Ошол 6 айлык мөөнөттүн ичинде нотариуска барып, ал арыз жазып, арызын каттатып, өзүгө тиешелүү болгон бөлүгүдөн баш тартканга укугу бар. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерден аябай көптөгөн телефон чалуулар болуп жатат. Биз түз эфирдебиз. Сиздердин телефон чалууңуздарды кабыл ала албайбыз. Анткени убакыт деген убакыт, сиздердин көп убактыңыздар байланышты түзгөнгө кетип калат. Ошондуктан мүмкүн болсо бизге өз сурооңуздарды SMS билдирүү аркылуу жиберсеңиздер болот. Демек, ошол эгерде мурасты кабыл алуу мөөнөтү өтүп кетсе, биздин жарандарыбыз эмне кылышы керек? Маркум каза болгондон кийин анын жубайы, балдары, анын мураскерлери эгер мыйзамды түшүнбөсө, мыйзамды кайсы мөөнөт, канча мөөнөттө ал мурасты кабыл алууну билбесе, ал ошол мөөнөт 6 айлык мөөнөт өткөзүп жиберген болсо, ал биз ошол нотариалдык контораларга, кеңселерге кайрылат. Баткен шаардык нотариалдык мисалы кеңсесине кайрылса, ал жерде мөөнөт өтүп кеткендигине байланыштуу арыз жазат, арызыны канааттандырып биз кабыл алабыз. Кабыл алып аларга токтом чыгарып беребиз. Ошол тиешелүү райондук сотторго, жергиликтүү сотторго баягы укугуну калыбына келтирүү, мөөнөтүнү калыбына келтирүү жөнүндө кайрылат сотко. Сот ал мөөнөттү калыбына келтирип берет. Калыбына келтирип бергенден кийин ошол чечимдин негизинде биз аларга мурастуу укугу тууралуу күбөлүктү бере алабыз. Эгер ошону 6 айдын аралыгында же 6 айдан ашып кеткен мөөнөттү аткарбаса, андан аркы мисалы жылдары созулуп кетсе, 5 жыл, 10 жылдап кетсе, үйдүн эч кандай же ошол мүлктүн эч кандай бир документтери керек болбой жүрө берген учурда кандай болуп калат? Эми азыр жогоруда айтып өттүк, мөөнөтү тууралуу ал сот органы тарабынан калыбына келтирилет. Мисалы көп жылдан кийин кайрылса деле сот органы кайрадан калыбына келтирип береби? Берет. Сот органы калыбына келтирип берет. Атайын документтерини ошол эмне үчүн мисалы ошол аралыктагы мөөнөттү өткөзүп жибергендиги жүйөлүү себептерини тастыктап, сотто бардык документтерин тактап берсе, сот аны калыбына келтирип берет. Ал калыбына келгенден кийин биз мурастуу укугу тууралуу күбөлүктү беребиз. Ошол эле учурда мисалы бизде өзгөчө биздин түштүк жергесинде, Баткен облусунда мурасты бөлүштүрүүдө үйдүн эң кичүүсү алыш керек деген бир түшүнүк жашап келет да. Ошол мурасты бөлүштүрүү кандай өзү тартиби барбы? Атайын бир мыйзамдуу ченемдери барбы? Мыйзамда көрсөтүлгөн бардык тартип бар. Жарандык кодекстин 1149 беренесинде көрсөтүлүп койгон, көрсөтүлүп таамай жазылып, анын мураска калтыруучунун мураскерлери теңме-тең укукка ээ деп койгон. Теңме-тең. Мындайча айтканда, в равных долях. Теңме-тең укукка ээ. Эгерде ошол үй бүлөдө 6 бирдей укуктагы уул кыздары болсо, алардын ар биринин ошол мурасты алууга укугу бар. Ал биздин Баткен жергебиздин менталитети дейбизби же болбосо бул кыргыздын баягы илгертен ата бабабыздан калып келген баягы салтка байланыштуу үйдөгү эң кичүү баласы калган мүлктөрдүн баарын ээлеп келген илгертен эле. Бирок ал ошол бир туугандардын, ошол үйдө жашагандардын салтты же болбосо макулдугу менен кала берген. Бирок мыйзамда ал балдары, мураскерлер мыйзамда көрсөтүлгөн теңме-тең укукка ээ деп жазылган. Ошол теңме-тең укук деп калдык. Көпчүлүк учурда биз кайра эле ошол биздин элибиздин балким ошо сиз айткандай менталитети чыгар, балким же көнүмүш адатка айланып калган көрүнүш чыгар. Бирок ошентсе дагы көпчүлүк учурда мурасты биздин уул балдарына берип, анан кыздарга көп
мурас берилбеген учурлары кездешип келет да. Демек баарына бирдей деп кыздардын дагы ошол мүлктө өзүнүн үлүшү бар экендигин айтып берсеңиз. Туура айтасыз. Жогоруда айттык го, теңме-тең укукка ээ деп. Жарандык мыйзамда, кодексте баары тактана жазылып турат. Бул жерде кыз бала, уул бала деп бөлүнгөн эмес, анын мураскерлери дейт. Мураскерлери дегенибизде уул баласы деле, кыз баласы деле анын мураскери катары эсептелинет. Бул жанагы биздин менталитетибизге байланыштуу. Кыздар турмушка чыгып кеткенден кийин ал өз бүлөөсү менен, ал күйөөсүнүн үй жайы, короо жайын жетиштүү буга. Эми уул балага калтырып кое берели деп биздин менталитетибиз ошондой. Негизи мыйзамда теңме-тең укукка ээ. Ошол мурасты жана айтып калдыңыз да, эгерде өткөрүлгөн эмес болсо, ошол автоунаалар боюнча тиешелүү мекемеден барып алат депчи. Ошондо мурасты кабыл алууда күбөлүктү ким берет, акыркы айланып келип юстиция башкармалыгы же атайын сот органдары береби, же кайсы мүлк кайсы багытка тиешелүү болсо ошол тармактан барып күбөлүк алышабы? Мисалы жер боюнча болсо кыймылсыз мүлктү каттоо боюнча атайын жерге жайгаштыруу башкармалыгына барабы, же үй болсо кандай болот? Ушул жагы боюнча кенен түшүндүрүп берсеңиз. Мурас калтыруучу көрсөткөндөн кийин анын мүлктөрүнө, анын кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрүнүн баардыгын такталат. Перечень документов деген бар, жанагы список бар бизде. Ошол список менен биз баардык документтерди талап кылабыз. Баардык документтерди тиешелүү органдардан, кадастрдан, УНАдан, эгер автоунаасы болсо УНА мекемесинен, эгер жер тилкеси болсо үй жай, турак жай, кыймылсыз мүлктөр болсо атайын өзүнүн органдары бар, каттоо органдары, ошолордон тиешелүү документтердин баарын такташтырабыз, баарын алдырабыз. Ошол мурас калтыруучуга таандыкпы, таандык эмеспи? Ошол баардыгы мыйзам чегинде документтер такталат. Атайын справка деп коет дүмүрчөктөрдө же баягы маалым каттар дейли. Маалым каттарын алдырабыз, баардыгын тактайбыз. Ошол мураскерге таандык экенин, мураска калтыруучуга таандык экенин аныктап туруп, андан кийин анын мураскорлоруну тактап, бардык документтерин, анан ага жана мураска калтыруу жөнүндө күбөлүк берилет. Мураска калтыруу жөнүндө күбөлүктү бир гана мамлекеттик нотариалдык кеңсесинин мамлекеттик нотариусу гана бере алат. Ошондо мисалы мурасты кабыл алуучу деп коелу, мураска алып жаткан тарап ошондо эмне документтер менен барышы керек? Бир эле өздүгүн тастыктаган эле документи жетиштүү болобу мурасты кабыл алуу үчүн? Эң биринчи нотариалдык кеңсеге барганда мурас алуучу барганда анын эмне маселеде келгенин өзү айтып бериш керек. Мына менин күбөлүгүм, бул менин атам болгон же энем болгон, ушул киши каза таап кетти, күбөлүгүмө. Мен ушул кишинин мүлктөрү бар эле, мурас катары ушуну өткөзүп алайын дедим эле деп кайрылган жарандарга биз ошол жерде отургузуп алып, түшүндүрүп берип, жанагы атайын списогубуз бар, ошол списокту алып түшүндүрүп, биринчи өлгөндүгү тууралуу күбөлүгүнү, анын ага тиешелүү ким экендигин тастыктаган, анын өздүгүн тастыктаган, ал мүлкүнө таандык документтер баардыгын тактап, каерден аласың, кандай кылып аласың, канча баардыгын алып келгенден кийин анан мындай күбөлүк сага берилет деп баардыгын тактап түшүндүрүп беребиз. Эгерде ошол мураска калтырылган мүлктөрдүн документтери жок болгон учурда, мураска калтыруучунун көзү өтүп кеткен учурда, анда жагдай кандай болуп калат? Болот, ошондой жагдайлар абдан көп. Биз көпчүлүк учурда биздин элибиз документке анчейин маани бербей келет, көзү өтүп кеткенден кийин аны мурастоо керек болсо эмне кылат? Туура айтасыз. Көпчүлүк учурда мындай учурлар биздин практикабызда аябай көп. Биздин мына бул айрыкча мына Баткен жергебизде документтерди же болбосо жана үйүнө же башка жер тилкелерине тиешелүү болгон документтерге маани беришпейт. Маани беришпейт дегенибизде элибиз документти түшүнбөйт. Түшүнгөндөрү да бар, түшүнбөгөнү да бар. Мен үйгө кайсы документти алып келишим керек деп кайра бизден сурайт да. Түшүнбөгөндүктөн анан биз ага
акырын түшүндүрүп беребиз. Үйүңө, ошол жериңе чыккан атайын жергиликтүү орган тарабы, айыл өкмөттөрү, мэрия тарабынан берилген жерге ушул токтом чыгат. Ошол токтомдун негизинде сиздин атаңыз же энеңиз же чоң атаңыздын укугу ушул токтом менен катталган. Ушул токтому болбосо сизге бул кыймылсыз мүлктү мурастап өткөзүп бере албайбыз. Деп ошонун баарын түшүндүрөбүз. Эгер жок болсо, такыр жок болсо, ал түшүнбөсө же болбосо барып архивдик көчүрмөнү алдырабыз. Ал жерде болбосо, анан ал укугуңду атайын тиешелүү сот органдарына кайрылып, укугуңду калыбына келтирип, анан кел, анан биз сага күбөлүктү жазып берели деп түшүндүрүп жөнөтөбүз. Убакыт деген убакыт экен. Биздин ошол бүгүнкү көрсөтүүгө бөлүнгөн жарым сааттык убакыт соңуна чыгып калды. Биздин көптөгөн телекөрүүчүлөрүбүздүн суроолоруна өз кезегинде жооп алып бергенге дагы деле болсо жетишпей калдык деп эсептейбиз. Андыктан бул багытта эгерде сизге кандайдыр бир суроолор менен кайрылып, сизден дагы кошумча же жалпы эле сиздердин жамааттан маалымат алгысы келсе, кантип, кимге, кандай жол менен кайрылса болот? Туура айтасыз, урматтуу жарандар, жогоруда айтылып өткөн мурас тууралуу укугуңуздарды калыбына келтирүү жөнүндө, мурас тууралуу күбөлүктү алуу жөнүндө каерге кайрылууну билбесеңиздер, Баткен шаарынын 8-март көчөсүнүн номер 1 ошол здания дейбиз, ошол зданиясына кайрылыңыздар. Ошол жерде мамлекеттик кеңсе бар, мамлекеттик нотариуска кайрыласыздар. Сиздер өзүңүздөргө тиешелүү болгон суроолорду ошол жерде бересиздер. Ошол жерден сиздер тиешелүү маалыматты аласыздар. Рахмат, атайын убакыт бөлүп суроолорубузга жооп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө Мурастоодогу мыйзамдуу укуктар тууралуу сөз кылдык. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн башкы режиссеру Сапарбек Исраев болду. Ал эми эфир технигибиз Эргалы Мураталиев болду. Ал эми биздин көрсөтүүнүн оператору Автандил Ахматуулу болду. Көрсөтүүнү мен Каныш Аяшымова алып бардым. Биздин телеканалдын көрсөтүүлөрү алга карай улантыла бермекчи. Саламатта туруңуздар.